Вот такой у нас жогорку кеңеш. Ак үйдүн тосмосу бир заматта байланган кара ленталарга толуп калды. Ошондой эле жогорку кеңештин аккредитация тартибине макул эмес журналисттер өздөрү менен кошо шамчырактарды ала келишкен. Муну менен алар парламенттин бул чакырылышын өлүү төрөлгөн ымыркайга салыштыргысы келген. Мы повязываем вот черную ленту в знак несогласия. Биз бул кара тасманы парламенттин аракетине макул эместигибизди билдирип байлап жатабыз. Өлүү төрөлгөн ымыркайдай болуп парламентке жана жок кылууга аракет болуп жаткан сөз эркиндигине аза күтөбүз. Чырдын баары парламенттин ишин чагылдыра турган журналисттерди аккредитациялоодогу чектөөлөрдөн башталган. Буга чейин айрым маалымат каражаттарынын кабарчылары аккредитациядан куржалак калганы белгилүү болгон. Уруксаат документи тийбей калган журналисттер Дарья Подольская менен Махинур Ниязованын жогорку кеңеште катталбай калууларынын себебин парламенттин аппарат жетекчиси мурдагы чакырылыштын чечими менен байланыштырган. Аталган басылманын башкы редактору эгер мындай чектөөлөр токтобосо тийиштүү чараларды көрөрүн билдирди. Пока письменного уведомления или отказа мы не получали. Азырынча аккредитациялоодон баш тартуу тууралуу кат келелек. Кат келгенде мындан аркы кадамдарыбызды ойлонуштурабыз. Азыр юристтер менен иштешип кеңешип жатабыз. Биринчиден спикер айтып жатат. Парламенттин жыйыны радиодо түз алып уктурулат деп. Бирок негизги иштер комитеттерде өтөт. Ал жактан түз алып уктурулбайт. Экинчиден 5-чи чакырылыштагы журналисттин аккредитациясын алып салуу чечими 6-чы чакырылышка автоматтык түрдө өтөрү тууралуу эч жерде жазылган эмес. Дарьянын аккредитациясы соттун чечими менен да алынган эмес. Мурдагы депутат Игорь Гусаровдун арызынын негизинде гана алынган. Төрага менен жогорку кеңештин басма сөз кызматы сот органынын милдетин өзүнө алып жатышат. Мындан ары аккредитация маселесин атайын комиссия карай турган болуптур. Анын курамына аппарат жетекчиси, анын орун басары жана басма сөз кызматы менен юристтер кирет экен. Жогорку кеңештин иши журналисттерге киргизилген чектөө менен башталганы көптөгөн нааразылыктарды жаратты. Андан тышкары парламенттик кабарчылардын кийимине өзгөчө көңүл бурулуп, олуттуу чектөөлөр киргизилип баштаган. Агалайык кабарчынын кийими көзгө урунуп, одоно көрүнбөгөн болууга тийиш. Мындайча айтканда жынсы кийсе да ал кара түстө болууга тийиш экен. Бир дресс-код деп туруп деген нерселер бул аябай кызык нерсе болуп атпайбы? Эмнегеден журналисттер булар офисте иштеген адамдар эмес, офисный планктон эмес. Постоянно азыр жогорку кеңеште отуруп 5 мүнөттөн кийин жолдо бир тополгон бир нерсе болуп атса, акция болуп аткан болсо ал жерге чыгып кетишет. Ал жерге чыкканга эмне жынса болот. Ал эмне өзү менен 2-3 кийим көтөрүп жүрүш керек. Журналисттер ишине караш керек да, бир требование талап койгондо талаптын да негизи болуш керек. Журналисттерге киргизилген мындай чектөөлөрдү айрымдар басма сөз эркиндигин чектеп, маалымат каражаттарын ооздуктоо катары баалашты. Мындан улам иш-чарага саясатчылар, депутаттар да келип, Ак үйдүн дарбазасына кара тасма байлап кетишти. Ал эми укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров маалымат каражаттарын колдоп өз алдынча акция уюштурган. Жээнбеков журналисттерге аккредитация берүү маселеси жөнүндө козгоп атпайбы, калпычы журналисттер, жаман журналисттер депчи, антпеңет. Ал ошондой менен журналисттердин буту колун таңып коюуга аракеттенип деп атат да. Журналисттер деген алар эркин иштеш керек. Бизге Кыргызстандын коомчулугуна, Кыргызстандын коомдук саясий турмушундагы ар бир жаңылыкты парламенттеги болуп аткан маселелерди эркин чагылдыргыла. Силерге рахмат. Момундай жол менен барган болбойт. Иш-чараны милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турушту. Алар акциянын катышуучуларын ленталарды алып таштоого чакырды. Мындан улам флешмоб аяктаган соң журналисттер ленталарды чечип алып, ал эми шамчырактарды жыйнап кетишти. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.